Акчүгүл Шайдуллаева. Өрүк эне. Таң үрүл баралаткан маалда оромолун эгине чейин ороп байлаган аял короосундагы өрүк зарда ары бери чуркап, отура калып, тура калып, бактын ичинде жан алекетке түшүп жатты. Өрүк бактын ар биринин түбүнө от жагып, түтөтүп, дүт коюп жүрөт. Баг ичин каптаган түтүнгө какап-чакап, жөтөлсө да чар көпөлөк болуп айланып чуркай берди. Өрүк зарын минтип, коюу түтүнгө аластап, жан талашкан аял башына оор алаамат түшкөндөй өзүнчө эле буй салып алган. Улам-булам өрүктөрдүн гүлдөп турган бутактарын, ага жабышкан калың карды тиктеп, жүзүн убайым чалат. Бу өрүк гүлүнө жабышкан кар түтүнгө эриин деген түрү жок. Бир маалда жердеги түтөп жаткан отко аял алым сынбады шекилди. Үйгө чуркап кирип, чоң темир табакты алып чыкты да, ага да чоктон салып, майда чүйдө отундардан мол калап, аны да көтөрүп алды. Түтүнү коюу чыккан темир табакты улам өйдө көтөрүп, өрүктүн бутактарынын арасына кармап турат. Колдору чок салынган ысык табакка эбак каарылып күйүп жатса да, сезбеди. Өрүктөрдү үшүктөн сактоо керек. Башында мындан башка ой да, максат да болгон жок. Өрүктөрүн быйыл да үшүк алып кетсе, анда мунун тирлиги не болот? Анын үстүнө күйөөдөгү жалгыз кызы да көчүп келип, аны менен жашайын деп жатпайбы? Аялдын аппак болуп гүлдөп турган өрүктөрүн түнү бою капыс жааган кар басып калган. Эгер бул карларды ысык түтүн менен тез арада эритип түшүрө албаса, анда быйыл өрүгүнөн да, көргөн баккан жалгыз кирешесинен да кол жууп калат. Кудай бетин андан ары кылсын. Аял ичинен күбүрөнүп алып, баг ичиндеги дүт коюусун уланта берди. Өрүк зар таң атпай түтүнгө толуп чыкты. Бирок бир бутактан кар ээрип түшөйүн дебеди. Тескерисинче түтүндүн табына катып, үлбүрөгөн өрүк гүлдөрүн ныгыра басып, ач кене сымал жабышып тура берди. Кар музга айланып калгандай оордошуп, ого бетер өрүктөрдүн бутагын жерге ийип салды. Аял шактары жерге эңилип, сынайын деп турган өрүктөрүн саамга токтоп, бир сыйра карап алды да, турган ордунда күп деп жерге кулады. Көтөргөн табагы колунан ыргып кетти. Аял өйдө бир обдулду, бирок тура албады. Турганда эмне кылат? Чалкасынан жатып калган аял ичинен өрүктөрү менен коштошуп, быйылкы алдыда турган оор жашоосу көз алдына тартылып, жаратканга наалат айтып, көзүнөн мончоктоп жаш кетти. Башы тегеренип, кулагы чуулдап, алдан тайган аялды бир маалда так бешенесине тып деп тамган тамчы эсине келтирди. Аял көзүн ача салып, өрүк гүлдөрүнө жабышкан кар муздун эрип жатканын көрдү. Кубангандан тура калды. Ооба, өрүк зардын ичин тынбай тамчылаган жамгыр каптады. Аял турган жеринен кайра чөк түш отура калып, жаратканга жалбарып, дуба тилеп кирди. Кудайдан өрүк зарына мол түшүм сурады. Анан өрүк зардагы эң картаң, танасы жоон, өзү бутак шактуу өрүккө келди да, аны кучактап көпкө турду. Ушунча колу буту түздөлүп, денеси кубаттана түшөт. Аял өрүктүн танасын ушунчалык бекем кучактаган сайын, ошончолук күч кайрат топтойт.
Анын жалгыз бой жашоосунда көп эле кыйналган учурлары болду. Ошондо аял өз арманын ар кимге айтып, ыйлап сыктабады. Акырын гана ушул өрүккө келип, көзүн жумуп, аны бек кем кучактап алат. Өрүк энеси анын ичиндеги бардык кайгы муңун, капасын акырындан өз денесине сиңирип алгандай, аял бир баста жеңилдей түшөт. Бул өрүктү аял ичинен энемдечү. Энеси болбосо аялга ал мынча кайрат күчтү, мээримди кайдан берет? Аны кантип сооротот? Бул күнү да аял таңкы аяз суукка карабай, танасы муздак эне өрүгүн көпкө кучактап турду. Анын ыйлап жатканын өрүктөн башка эч ким көргөн жок. Аял бүгүнкү түнү капыстан жааган карга, кар менен алпурушуп кыйналганына, өзүнүн тартыш турмушуна, жалгыздыгына кейип ыйлаган жок. Мунун баарына аял эвак көнүп бүткөн, моюн сунган. Аны ыйлаткан, жанын сыздаткан башка эле. Күйөөдөгү кызы кечээ телефон чалган. Эрим менен биротоло ажыраштым. Бүттү, тажадым. Мындан артык чыдабаймын. Кызымды алып эртең үйгө көчүп барам. Мени кубалаба апа. Күйөөң менен жаша деп кыйнаба апа деп жалдыраган. Муну уккандан бери аял муңга батты. Өзү да атасыз чоңойгон, кызы да атасыз өстү. Өз энеси да атадан эрте калган. Эми кызы жалгыз калып, небере кызы да атасыз өсөбү. Бул эмнеси? Буларга ата эр буйруган эмеспи? Бул эмне деген кайталана берген тагдыр? Пешене мындан качып кайда барат? Кызына өмүр бою бак тилеп келбеди беле? Арык аял өрүккө ушунчалык жабышып алган, анын үстүндөгү оңуп кеткен чапанынын өңү да өрүк түспөл, анын бак ичинде өрүк кучактап турганын бир караган киши байкабайт деле. Үн чыгарбай ичинен боздоп ыйлаган аял бир топко барып сооронду. Анан кыйшая түшкөн оромолун оңдоп, көзүнүн жашын алаканы менен арчыды да өрүктү кучагынан бошотту. Буулуккан көкүрөгү жеңилденгенсип шуу үшкүрүп алды. Башын көтөрүп, бутактары коргон толо жайылып турган барып пайган өрүк энесинин гүлдөрүн карады. Күн нуруна чагылышкан гүлдөр ажайып эле. Кандай коос. Тирүүлүккө тобо деди ичинен аял. Кызынын, небересинин бар экенине шүгүр кылды. Алардын келишине камынайын деди. Оромолун оңдоп, эне өрүгүн алаканы менен сылап, кадим энесин өпкөндөй кучактай өөп, анан өрүк зарда ар кайсы өрүк түбүндө чачылып жаткан чала күйгөн отундарды күлдү четинен жыйнап кирди. Аялдын көңүлү бир аз да болсо тынчыганы анын кыймылынан көрүнүп турду. Таң эртеңкидей буй салбай, аял жай, бирок дадил кыймылдап жатты. Чын эле, бул маалда аркан бою көтөрүлүп калган күндүн нуру өрүк зарга тегиз чачырап, басып турган түндөгү кардан арылган бажырайган өрүк гүлдөрү бак ичин аппак нурга бөлөп жиберген эле. Бул аппак нурдун ичинде өрүк түспөл чапан кийген арык аял бир топко чейин күймөнүп, өрүктөрдүн түбүн тазалап жүрдү.
Топчугүл Шайдуллаева мен үчүн негизи кара сөздүн мындайча айтканда мастери десек болот экен. Бул кара сөздүн мастери болгону менен бирок чыгармаларында укмуштуудай чоң поэзия бар экен. Мен буну Топчугүлдү мурунтан билем. Себеби деген Долу деген аңгемесин окуган элем. Ошондо аял затынын ички дүйнөсүнүн тазалыгы ушунчалык кенен чагылдырылган чыгармада анын эркелиги, назиктиги, анан эми азыркы Өрүгөне деген чыгармасын окуп алып, мен аябай бул кишиге катуу ыраазы болуп атам. Себеби бул чыгарма бул ичинде кандайдыр бир байлык, рух дүйнөсү таза адам катары көрүп калдым да бул Топчугүлдү. Себеби деген эгерде адам өзүнүн ички дүйнөсү таза, ушунчалык поэзия деп атабыз, ушунчалык поэтикалык болбосо, анда мындай чыгармаларды жарата алмак эмес. Ошондуктан мына Өрүгөне дегени абдан сонун чыгарма болуптур. Дагы нар жагында дагы бир нерселер болсо деп, дагы бир нерселер уланып кетсе окуялар деген ушундай бир нерсе ойлорду калтырат экен да. Мен Топчугүлгө чоң ийгиликтерди каалайм. Ушул арышыңардан жазбагыла, элдин жүрөгүнөн түнөк алып жүрө бергиле. Азыркы заманда ички руху, дүйнөсү бай адамдар азайып кетти. Ошолорго чоң таасир калтыра турган чыгармаларды дагы да жарата берериңе тилектешмин.